Ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинин малдын ички ылаңдары кафедрасы тарыхка бай негизги профилдик кафедралардын бири. Бул кафедра 1935 жылы түзүлгөн. Ошол күндөн азыркы күнгө чейин кафедранын негизги максаты жогорку билимдүү ветеринардык адистерди даярдоо жана илимий иштерди жүргүзүү болуп саналат. Азыркы учурда кафедрада 10дон ашуун илимий практикалык иштерге бай профессор окутуучу курамы эмгектенип, аны илимдин доктору профессор Ногойбаев Мухаммед Даирович жетектейт. Бир 1935 жылдан 2020 жыл аралыгында кафедра кызматкерлери тарабынан 3500-кө жакын илимий усулдук иштер аткарылган. Ал эми ушул 2019-2020 окуу жылында март айынан баштап студенттерге аралыктан онлайн шартында практикалык сабактар өтүлүп, сунуштар жана консультациялар айтылып, дарстар окулду. Сабактарды өтүүдө Zoom, AVN жана башка платформалары WhatsApp тиркемеси колдонулду. Ошондой эле кафедра окутуучулар курамы онлайн шартында бир канча абройлуу илимий форумдарга катышып, докладдар жасалып, илимий макалалар, алардын кээ бирлери англис тилинде даярдалып, жана жаңы монография жарык көрдү. Окуу процессин жогорку деңгээлде жүргүзүү үчүн кафедра заманбап жабдылган илимий лаборатория, рентген жана УЗИ кабинеттери, малды жана үй жаныбарларын кармоочу атайын стационар менен камсыздалган. Малдын ички ылаңдарын текшерүүдө сапаттуу жана так рентгенография жүргүзүү үчүн акыркы үлгүдөгү аппаратуралар колдонулат. Алар рентген оцифровщик, CR Vitaflex жана санариттик рентген принтер. Мындан тышкары өзүнчө кабинетте Чисан үлгүсүндөгү ордунан жылуучу УЗИ аппараты коюлган. Кафедра адистери ушул рентген жана УЗИ аппаратынын жардамы менен шаар тургундарынын үй жаныбарларын гана эмес, башка чөлкөмдөрдөн келген ар кандай атүгүл жапайы жаныбарларды да текшерип, туура так диагноз коюуга жетишип жатышат. Кафедранын илимий лабораториясына малдын канындагы морфологиялык жана биохимиялык көргөзгүчтөрдү аныктоочу заманбап Миндрей үлгүсүндөгү автоматтык гематологиялык жана жарым автоматтык биохимиялык анализаторлору коюлган. Гематологиялык анализатордун иштөө мүмкүнчүлүгү 1 саат ичинде 35 түрдөгү кан пробасын жана ар бир кан пробасынын 19 негизги морфологиялык көргөзгүчтөрдү аныктай алат. Ал эми канды биохимиялык көргөзгүчүн аныктоодо жарым автоматтык биохимиялык анализатор колдонулат. Бул аппараттын жардамы менен кандагы көп сандаган биохимиялык параметрлер, башкача айтканда белоктун түрлөрүн, канттарды, макро-микроэлементтерди, ферменттерди жана башка көргөзгүчтөрдү изилдөөгө болот. Кафедра ошондой эле сабакта дайым колдонулуучу заманбап микрооптикс үлгүсүндөгү микроскоптор менен да камсыздалган. Кафедра окутуучулары көптөгөн чет элдик жогорку ветеринардык окуу жайлар,
мамлекеттик мекемелер, жеке мал доктурлар жана ветеринардык клиникалар менен тыгыз байланышта иш алып барышат. Мисалы, Москва ветеринардык академиясы, Казакстан агрардык университети, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу ветеринардык инспекциясы, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги, жоопкерчилиги чектелген коом Мис Сүт, Айыл чарба кооперативи Ветка, жоопкерчилиги чектелген коом Чабрец, ветеринардык дары-дармектерди каттоо жана сертификаттоо борбору жана башкалар. Ушул жылдын декабрь айынын башында Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич университетке атайын иш сапары менен келип, биздин кафедраны, анын ичинен рентген жана УЗИ кабинеттерин көрүп, өзүнүн жакшы баасын берип кетти. Кафедрада студенттерди окуу жана өндүрүштүк практикаларына өзгөчө көңүл бурулуп, ал иш-чаралар ветеринардык мекемелерде жана жеке клиникаларда, илимий изилдөө институттарында, ири мал чарба комплекстеринде, регион аралык ветеринардык лабораторияда үзгүлтүксүз өтүп турат. Белгилей кетчү нерсе, биздин бүтүрүүчүлөр эч тоскоолдуксуз жогорудагы мекемелерге, илим изилдөө институттарына, кээ бирлери чет элдик абройлуу мекемелерден иш ордун табышууда. Баса белгилей кетчү жагдай, акыркы жылдарда биздин адистикке кызыгуу жылдан жылга артууда. Айрыкча алыскы жерлердеги мектеп бүтүрүүчүлөрү менен өтө тыгыз байланышта болуп, кафедра окутуучулары аларга байма-бай видеоконференцияларды жана жолугушууларды өткөрүүдө.